Бойдоктор эмне үчүн үйлөнбөйт дешет? Үйлөнбөштүн 3 себеби бар. Биринчиден акча себеп. Акча себеп. Акчаны себеп кылышат да, акча жок, тойго акча жок, ошондуктан үйлөнбөймүн дейт. Мекендешим, жан дүйнөңө туура келген, ыймандуу салиха кыз туура келип калса, чыгып калса жолуңан, ага сөзсүз түрдө үйлөн. Аны акча себеп, башка себеп деп себептерди ойлоп таап алба өзүң. Жакшы кыз чыгып калбы, дароо үйлөн. Андай шансты эч качан кетирбей колдон. Себеби андай кыздар азыр чанда кездешет. Табышуу кыйын. Жан дүйнөңө туура келди, дароо үйлөн. Эртең жарыласың. Вулкан болосуң, толорду ичине батпай каласың. Ошондуктан имандуу салиха кыз чыга турган болсо, акчаны себеп кылба, акчаны себеп келтирбе, дароо үйлөн. 100гө 100 үйлөн, газды 5ке бер. Ал эми экинчиден туура кийин мисалы карыз алдың, башка кылдың, устазыбыз айткандай карыз алып катын жайыңа калат дегени бул туура айткан чубак устазыбыз рахматулла. Себеби карыз алып үйлөнсөң, кийинчерээк семьяң менен кошулуп, карызды төлөйсүң. Жаныңа эч качан кетпей турган инвестиция калган болот да, аялың, бала чакалың, иффеттүү, намустуу балдарың алдыңда болгон болот. Акчаны төлөп кое бересиң бардык учурда. Ал эми экинчиден коркок, келечектен коркок. Бага аламбы, көчтө калып кетпеймби, эмне болот, дальнейшем эмне болот дей берет. Дальнейшем эмне кыласың? Көз үчүн рисковать эт. Мен эртең күнүмө эмне билбейм. Толго тобокел. Рисковать этебиз. Ар бир иште, ар бир кырда, ар бир бурчта. Тобокел кылабыз, тобокел кылышыбыз керек, мекендештер. Аллах тобокел кылуучуларды сүйөт. Коркок болбо. Ал эми үчүнчүдөн кыздык маанилүүбү, маанисизби, ушундай арзыбаган бир темаларды ортого коюп алып үйлөнбөй жүргөндөр бар да. Ушул темада азыр жана суроо келди да. Суроом дейт. 2 жыл болду сүйлөшкөнүбүзгө, бирок кыз 7 айдан бери ар кайсы бала менен сүйлөшүп жүрүптүр. Мен кече билдим, кыз жанымда отуруп алып эле башка балдарга жазат экен. Ушундайлар жок эмес. Мен сүйлөмдү улайын, жазат экен. Эле 4 бала менен активдүү жазышып жатыптыр эле. Мен билип калдым, кыз ыйлап кечирим сурап атат. Мен да кызды катуу сүйөм, эмне кылсам болот, жүрөгүм жарылайын деп атат. Мага кеңешиңизди бериңиз дейт да. Алдынара рахмат. Мекендештерим, ойлонушубуз керек. Мындай кыздар да бар, алдыңда турат. Ушундай жаныңда расстояние 2 сантиметр, бирок башка балдарга кадимкидей жаза берет, сүйлөшө берет, Ол жаштардын тематикасында азыр жаштардын этабына түшө турган болсок, бывшийим, подружкам эле, башкам эле деген темалар жөнөкөй неме окуган да, касым кийген эле окуган. Бирок 2 жыл сүйлөшүптүр, некеси жок сүйлөшүптүр болгондо дагы 2 жылдын ичинде экөө не деген иштери болбоду. Кантип таштап кетип каласың өзүңдүн аныңды, мисалы үчүн. Да, ойлонушубуз керек мекендештер. Ойлонушубуз керек. Мындай дарттуу суроолор. Бул жигиттин абалыга түшүп көрмөйүнчө бул нерсени түшүнбөйсүң да. Бул жигиттин абалы өтө оор, чындыгында оор. Өтө оор. Баягы чокту кандай экендигин билбей туруп чокту дароо кармап алган бала ушул да.